Жети Көз районунун борбору Кызыл Суу айылынын суу жетпеген 100 гектар жери минтип жаңы жашоо алды. Мурда какырап бош жаткан талаага былтыр 2000ден ашык өрүктүн, 3000ден ашык карагаттын жаңы сорттору отургузулду. Бул жерди иштетүү үчүн эңириде электр энергиясы тартылып келинип, Союз мезгилинен калган эски скважиналар ишке кирди. Эми суу жетсе, аны дагы үнөмдөп тамчылатып сугаруу тутуму ишке киргизилет. Союз кезинде бурут этип койгон скважиндар бар экен, анын документтерин мен геологиядан алып келип, ошол бирөөнүсүнө мондай домик салдык. Бул домиктин ичинде насос болот. Насосто компьютерный система болот. Компьютерный система менен суу чыгарып туруп, бул жерге бачок орнойт дагы. Бачоктон биз трасса менен полиэтилен шланга менен ишканабызды көздөй 1,5 километрге сууну алып жөнөйбүз. Ошол жака алып барып тамчылатып сугаруу системасына киргизебиз. Аны үчүн моякта десяткадан биз 0,4 линиясын тартып келдик да трансформатор да койдук. Именно ушул суу чыгарып суу системасын биз жөнгө салалы деп. Муну акча каражатын бөлүп берген Кумкүттөр ишканасы бул грант түрүндө бөлүп берди бизге. Биз ошол акчаны азыр освоить этип атабыз. Кумкүттөр ишканасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби ушинтип жергиликтүү муниципалдык ишканаларды ушу колдоо көрсөтүп атканына. 2023 белгиленген долбоорлордун биринчи баскычы ишке ашты. Эми бул жерде бир нече ишканаларды четинен ишке киргизүү мерчемделүүдө. Алардын катарында мөмө жемиш сактоочу муздаткычтар, как кургатуучу цехтер жана кампалар орун алат. Муну менен алгач 30-40 адам толук кандуу иштеп баштаса 200гө жакын жарандар туруктуу жумуш орду менен камсыз болот. Бир жыл мөөнөттө көп иштер жасадык. Муну жергиликтүү бюджеттен каржылап атышат. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 105 гектардын 5 гектары курулуш тармагында. Курулуш тармагы болгондо бул жерде муздаткыч 200 тоннага чейин, сок чыгаруучу цех, кургатуучу цех, иштегендерге жатакана, ашкана, кароолчунун үйү, эс алуучуларга шарт түзүп берели деп боз үйлөр болот, жайкы экотуризм дегендей. Андан кийин мал чарбасын сүт багытындагы уйларды кармоо, эт багытындагы уйларды кармоо, анан Арашан породасындагы асыл тукум койлорду кармоо, тоок фермасын уюштуруу. Бул башталган жумуштун баары жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана донор уюмдардын жардамы менен ишке ашууда. Суу кенен чыкса жакшы пайда берүүчү кулпунай, бүлдүркөн сорттор эгилет. Быйыл мына көчөттөрүбүздөн сырткары кулпунай көчөттөрүн тигип, ошо кулпунай менен алектенип, кулпунайды багыт алалы деп атабыз. Андан сырткары малинаны тигели деп атабыз. Ушул эки көчөткө басым жасаган турабыз да. Мунун сбыты кандай болот десе, сбыт болот. Караколдо логистический центр ачылды. Бул түшүмдү ошол жака алып барып биз кыйналбастан реализовать эткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калды бизде. Алар да бизге райондун деңгээлинде келип семинар кеңешмелерин өткөзүп, кандай кылып өстүрөбүз, кандай сатабыз, канчадан алабыз деген маселелердин баары ошол жактан маданият үйүндө чоң райондук деңгээлде семинар өткөнбүз. Долбоорлор эңириде терең изилденип, тийиштүү адистердин көрсөтмөсүнө ылайык жүргүзүлүүдө. Эжирме Эспек, 7 канал, Ысык Көл облусу.